Менде азыр бүгүнкү күндө бере турган суроолор деле калбады. Ошондуктан мен кыскача оюмду эле айтып коеюн деп чечтим. Мына депутаттык комиссияга чоң ыраазычылык билдирип кетким келет да. Себеби дегенде аябай оор маселени ушу ачыкка алып чыгып, бүгүнкү күндө ушу талкуулап отурабыз. Талкуулаганда дагы жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттары ушуну колдоп отурат. Бул жогорку кеңештин тарыхында мындай маселелер болгон эмес. Комиссия аягына чейин эч качан чыккан эмес болчу. Ошондуктан бул мен ойлоймун парламенттин дагы чоң жетишкендиги деп айткым келет. Анан бул жерде укук коргоо органдарынын башчылары олтурат. Сиздерден жумушуңуздарды жогорку кеңеш баштап олтурат. Мына эми сиздер ушунун аягына чыгышыңыздар керек. Bunday көрүнүштөр тестел эмес, башка кредит алган, курулуп жаткан объектилерде да бар. Мен мисал кылып катары айтып кетейин. Бул мына түштүк, түндүк альтернатив жолдо. Карасаңыздар, ошол жакта 1 километр асфальттуу жолдун баасы $2 миллион чыгып отурат. Салыштырмалуу корумду, балыкчы корумду жолу бүгүнкү күндө курулуп атат. Ал жерде 1 километр жол $850 000 эле болуп атат. Мына эми айырмасын карап көрүңүздөр. Ошондуктан бул жака дагы текшерүү иштерин жүргүзүш керек. Андан тышкары депутаттардын көпчүлүгү айтып кетти, мына Кемин Датка подстанциялары боюнча деп. Ал жака дагы териштирүү иштерин жүргүзүш керек деген ойду айткым келет. Анан урматтуу укук коргоо органдары, сиздер мына ушул жогорку кеңеш баштаган ишти аягына чейин чыгарып, ким күнөөсү бар, баарын териштирип такташ керек. Туура, бул жерде бардыгы эле кол койгон кишилердин күнөөлөрү ал жерде балким жоктур. Ошо тиешеси бар 3-4 киши бардыр. Ошолорду тергөө териштирип чыгып, ушу аягына чейин чыгат деген жакшы үмүт ой бар да. Анан мындан 2 жыл мурун мен фракциянын отурумунда айттым эле, маселе көтөрдүм эле. Кыргызстандын кредити көбөйүп кетип бартат. 4,5 миллиардга жакын болуп калды депчи, долларга. Ушу кредитти алып атканда азыраак албайлыбы? Же көп пайыздуу кредиттерди албай эле койбойлубу? Алган кредиттерди максаттуу, сарамжалдуу пайдаланалы деген сунуштарды айттым эле, ойлорду айттым эле. Бирок ошондон кийин Алмаз Шаршенович мени эл душманы деп туруп, каршы чыгып атат деп айтып чыкты. Мына мен ойлоймун, мына бүгүнкү күндөгү тесттеги көрүнүш ушул мен өткөндө 2 жыл мурда айткан сөздөрдүн далили болуп деп айта аламын да мынакей. Далилдерим жатат мынакей. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери бул ишти аягына чейин чыгарып, эгерде күнөөлөр болгон болсо, уруулар болгон болсо, ошолор эл душманы болот бекен, же мен айтып коюп, ушуну текшергиле, карагыла деген мен эл душманы боломбу? Мен ойлойм, буга кыргыз эли өзү баасын берет деген ойду айтып келет да. Анан урматтуу депутаттар, бул көрүнүш биз үчүн кийинки өкмөткө, андан кийинки өкмөттөргө дагы чоң сабак болуш керек. Ошондуктан мындай иштер кайталанбаш үчүн бул иштин аягына чыгарышыбызды биз жогорку кеңештен дагы көзөмөлдөштү мен өтүнөт элем.